Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кайрадан эле сиздер менен кадырлуу кеч программабыздын 3-чү чыгарылышы менен амандашып жатканыбызга биз кубанычтабыз. Саламатсыздарбы, кадырлуу кечиңиздер менен. 1 саат бою сиздер менен ыр күлкү менен биргеликте болмокчубуз, анда бизден алыстабай бирге болуңуздар. Ооба, кесиптеш, жаздын келиши менен баягы адамдардын ичиндеги сезимдер ойгонуп, баягы поэзия дүйнөсүнө жетелейт эмеспи? Дал ушундай эле бизде конокто бүгүн акын агаларыбыз, эжелерибиз, байкелерибиз келип отурат. Анда эмесе, кесиптеш. Ооба, туура айтасың. Негизги биздин максат бул эл жүзүндөгү таланттар, аны менен сырткары көмүскөдө тургандагы таланттарды баягы эл жүзүнө алып чыгуу, тартуулоо болгондуктан бизде мейманда дагы өзгөчө десек болот, бизде акындар мейманда. Ошондой эле кыякчы дагы агабыз бар, Саламатсыздар. Саламатсыздарбы. Кандай келип алыңыздар? Алгач биз конокторубуз менен бир таанышып өтөлү. Туура айтасың. Маанайыңыздар жакшыбы? Эми бул биздин программабыз мындай, сиздердин салымыңыздар чоң болот, шаңдоо өтүшүнө, өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө эле бир шаңдоо ушул программабызды шаңга бөлүп алалы. Анда тааныштырып өтсөк, бизде Жамбулак айылынын тургуну, көп кырдуу талант ээси, ошону менен катар акын агабыз Аманкул Султанов. Ооба, экинчи коногубуз болсо Нарын райондук Муса Баятов атындагы маданият үйүнүн көркөм жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери, көп кырдуу таланттын ээси Кадыралиев Нурбек агабыз да келип отурат. Кош келипсиз. Өрнүк айылынын тургуну Мамбетова Мирзат эжеке бизде конокто. Бул эжекебиз дагы абдан көп кырдуу талант ээси, ошону менен катар акын. Анда сиздердин биргеликте бүгүнкү өнөрүңүздөр менен чогуу болмокчубуз. Ооба. Алгач кандай кылалы кесиптеш? Бир жагымдуу ырга берелиби кезекте? Туура айтасың. Анда биздин баягы программабызды алгачкы бир шаңга бөлүп алалы. Келиңиз, Нурбек байке азыр ырдап берем деп, кыягын колго алып турган учуру. Келиңиздер эме, саламатсыздарбы биринчиден. Сиздерде ушул чоң рахмат. Эми чындыгында баардыгы азыр жаз келип, жердин баары баягы чындыгында жерге жылуулук кирип, сулуулук кирип дегенде адамдарга, андыктан баягы жүрөккө сайган канжарды сууруга менде ал барбы, сүйүп бир калсам кантейт, сүйүүдө намыс ал барбы. Кандай гана жакшы сөздөр. Баракелди, абдан сонун чыгарма болду. Баарыбыздын маанайыбызды көтөргөн чыгарма болду, кесиптеш. Эми ушундай жагымдуу чыгарма менен катар бүгүн поэзия мүнөттөрүнө дагы
бир убакыт Ооба. берет. Келиңиз анда Мирзат эженин бир чыгарган жакшы жүрөктөн чыккан ырсабын биргеликте. Ооба, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегендей эле. Каныкей Мирзат эже бизге өзүңүздүн бир жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү бизге арнап өтүңүзчү. Саламатсыздар. Эфир мындан да жакшы маанайларды тартуулайт деген ишеничтемин. Төмөндө биз жогоруда биз жакшы чыгарманы тыңдап алып, маанайыбыз аябай көтөрүлүп калды. Теңиртой эли өз эле таланттарга бай эмеспи? Мугалим бүгүн ырдасын, моюшуп баары тыңдасын дейт. Биз өткөндү эстебесек тирикпейт деп коет. Менин өзүмдү жарыкка алып келген алтын апам бар эле, дүйнөдөн өтүп кетти. Ошол апама арнаган чыгармамды биринчиден саппашы кылып окуп берейин. Жакшы болот, келиңиз. Кызыктуу, кымбат жашчылык, кыйлага калса жаш барып, өкүнбөйт элем апаке, 40 жашта кеттиң аттанып, ардактаган уул балдарың, кыздар калды алтын ардагың, ал эмнеге биздин арадан жай алдырар жайды таппадың? Узун түнгө уйку таптыңбы, дөбө болуп айыл бардыңбы, адам болуп качан жыргатат деп ойлонуп бизди чандыңбы? Апа, апакебай, эмнени ойлодуң? Жаш элек деп айтып койбодуң, балким жүрөкпе ишаралап, көрдүң эле жашоо тозогун. Колдоруңду бырыш жиреген, иш жок эле өзүң билбеген, балким сиздин айылга уз керек деп сизди издеген. Гүлдүктешкен көркү чырайлуу, умай эне колу уйбалуу, элдер барып сизден эртерээк, бизге керек дешип айтканбы? Анда мейли керек ал жака, куса деген кыйын азапта, ошол менин сагынычымды туйган болсоң, келчи кучакта. Балалуулар, энекелер өлбөгүлөчү, силер тапкан ыйык бөбөктөр таттууларын колдон алдырып, байкуш болуп өксүбөсүнчү. Кой ыйлаба, көзүң жаштаба, күнүң жоктур күйүт чалбаган, кечир бизди алтын апаке, ак сүтүңдү актай албаган. Кандай гана керемет сөздөр, баягы апа жөнүндө ыр болуп атканда дагы мен дагы өзүм баягы ыр жазып коймой өнөрүм бар. Баягы апалардын, энелердин таман алда бейиштейт эмеспи? Мындай бир сөз жаздым эле. Сен бар апа дүйнө тегиз болтурган, эки ооз сөзүң кубат берет умтулам, аалам кезип издеп кетсем бейишти таппайт экем өпмөйүнчө бутуңдан деп. Мынакей сиздин ырыңызга уйкаш биз дагы бир өзүбүздүн энелер аман болсун, бизди жараткан энелер аман болсун. Ооба. Кандай гана сон нурлар, ойго дагы чөмүп барыбыз. Келиңиздер, эми анда биз сиздер менен ошол программабыздын жүрүшүн тааныштырып өтөлү. Бизде бөлүктөрдөн турат. Кызыктуу окуялар, ошону менен катар өзүңүздөрдүн өнөрлөрүңүздөрдү тартуулайсыздар. Андан сырткары мимика. Ушул бөлүктөрдүн баардыгын азыр биргеликте чогуу көрөбүз, Келиңиз, анда ошол биз азыр биринчи бөлүккө өтө берет окшойбуз. Кызыктуу окуяларга, жаштан бери бир ырдууга алып дагы бир муңайыңкы жүздөр болуп кеткен окшойт. Келиңиздер, бир күлүп алалы. Кызыктуу окуялардан бир баягы баштан өткөн. Негизи бул маданият ишмерлеринин башынан кызыктуу окуялар абдан көп өтөт эмеспи? Туура айтасыз. Башкача адамдар менен жүргөндүктөн көп кызыктуу окуялар өтөт болуш керек баштан. Негизи эле чыгармачыл адамдарда кызыктуу окуялар абдан көп кездешет да. Анан сиздерде дагы аябай көп болуш керек деп. Баардык нерсе жуп болот эмеспи? Өмүрдүн өлүмү, кайгынын кубанычы, актын карасы, аздын көбү дегендей анысыкандай бизде ошондой дагы ошо кайгынын кубанычы болуп турат. Жанакы сөзгө кыстырма айттым. Агайдын кызыктуу окуясын угуп, андан ары биз улайлы, бир күлүп алалы. Сыйлабасаң да баарсын, сыйлашың керек карысын демекчи, ушу сакалды биз табастан баштайлы. Туура айтасыз. Урматтуу ушу карындаштарым ушу биз ушака келип маяк куруп чакырганыңыздарга биз жаш кезекте машина айдап бир кездерде ошол автошколдо окудук элек. Анан айылга барып ошол жаңыдан ошо анда эме айдап жаңы бир порт басыл элек машина менен эмеге чыктык, жолго чыгып калдым, тиги эме трасса. Анан бир айып токтотуп калды. Үстүнө порту жок болчу. Анан байке, муну эмне трассада айдап келет? Анан айдабамда могу обкаткадан чыгарып үстүнө порттун эметерек болчу. Жаңы эле айдап аткам. Анан
бир эмени өрүп койду кагазды. Бул эмне кагаз? Десем, запкар менен тиги механика көрсөтүп. Ошолор билет, ошолор. Ана мен төлөйм, бул эмне тарапкы десем, ооба, сел ошого барсам. Ошол менен айрылып келдим, машина ичинде порту жок. Мындай эле трассага баягы жагып машина метип атат, мында атат, барсам, контордун эшигинин алдында механик менен неметип, кагазды көтөрүп бардым. Ассаламу алейкум, мону тетиги бир кайы берди. Анан бул эмне кагаз деп тиги механик сен төлөп койсуң дейт тиги. Он сом бир топ эме болчу. Менен төлөп койсуң, ушуну сизге берди десем. Муну мен төлөйт бекем я деп тиги запка механик өшөтүп калды. Машинени сен айдайсың. Акчаны сен аласың. Ана эмени мен төлөп келди. Өткөн ана бир жакта механик эмес. Айым жагынан кетип мен да айдайсың. Ана механик келем мен апарып төлөп коеюн деп анан. Ошондой кылар болбоду тиги. Келиңиз анда Нурбек байке дагы бир өзүнүн кызыктуу учурун айтып берем деп турат окшойт. Баарыбыз эле ушул окуу жайда болгонбуз, студент болгонбуз. Мен студент болгондо кээде ток болосуң, кээде ачка болосуң дегендей. Общагда жашап жүрдүк дегендей болуп анан бир жолу ушу группадан ушу 3 эле бала окучубуз, 18 кыз окучу, анан 3 эле бала окучубуз. Анан ошо үчөөбүз кайда барсак да чогуу жүрчүбүз. Анан бир жолу ушу эртең менен сабакка келдик, анан бир сабакта жок болчу, акош болчу, анан ошол кезде ана ар жак жагыбызда контейнерде ар кандай немелер сатат да. Алмаз деген группалашым бар болчу, анан бер жакта Нурбек деген дагы бир группалаш бар болчу. Анан үчөөбүз кирип калдык ошо контейнердин ичине кирип алалы десек тыйыныбыз да жок. Монтип эки жакта карап коюп турабыз, анан тиги Алмаз деген группалаш балам витринеде турат го, жанагы сэндвич, колбаса андан турса. Монтип аябай тиктеп карап атат. Бир маалда туруп тиги Алмаз эже бул сэндвичтер канчадан дейм деп атат. Сэндвичтер кандай сарда атат. Сэндвичтер менен учурашабыз дагы кийинчи. Башка нерсем бар. Эң сонун кез ар бир нерсенин өзүнүн убагы сонун болот экен. Мектептин учуру, студенттик кез, андан кийин иштеген учурум дегенде ошом жакшы күндөр. Кызыктуу күндөр эми көп, баарыбыздын башыбыздан өтсө керек эми жакшы күндөр. Кээде эстеп ушу сиздер айткандай ушундай ушул жакка келгенде же эки жака досторум менен же ошо группалаштар менен кайрадан жолугуп калганда ушуларды эстеп күлөсүң да эми. Жакшы күндөрдүн Кудайым айырбасын ушундай жакшы күндөр. Абдан бир кызыктуу окуя экен э, баягы. Студенттин баягы биз деле окуп жүргөндө ушинтип айтчу элек, студенттин бир тойгону орто байыганы деп айтчу элек. Баягы студенттин эң эле авторитет бир лепешка, майонез, дюшес да ошо. Абдан жакшы. Мен эң жакшы күндөр эми баягы чындыгында келишип кыздарды берип сендер калды. Келишип бири-бириң менен жакшы күндөр болот экен. Келсем эжекебиздин бир баштан өткөн же ыр жасап аткандабы, же эмне болуп атканда бир жакшы бир. Баягы эжекебиз өзү мугалимсиз же? Мугалимдин эми көп эле окуялар бар болуш керек. Күндө эле комедия болсо керек. Нурбек студент кезине кайрылбады. Мен бул жумушка чейинки бир балалык кездеги бир аябай боор дескен бир дагы эле унутпайм да. Классташтар болуп азыр группадан сүйлөшкөндө да ошону айтсам баары күлүштү тиги. Бизде бир аябай жакшынакай кыз окур эле. Ага деген кат жаза да албай, ал кезде кат жазган аябай 3 бурчтук каттар. Анан фаяда пальтолору силинет да немеге коңгуроо чыкканда сумка пальтобузга чөнтөккө салса кат урунса эки колду мыкчап чуркап жөнөмөй да ким көрүп калды дегендей болчу. Анан тердеп алгансың, анан ал катты дааратканага барып туруп окуй баштасаң бирөө келе атса салып ийип туруп калмай да, анан ошо көп каттар ошентип ачылган. Анан ошо коркубуз да көрүп калат депчи. Анан ошондой каттардан тартип катуу болчу. Биз аябай коркчубуз, мыкчып. Ошондо да балалык таза сүйүүлөр азыркыдай эмес, жакшы мезгилдер өткөн да. Аябай бул каттын башы эле кызыктуу окуя экен. Окуй албай калдык да депчи, бирөөлөр көрүп калабы дегенде. Анан бир кызыбыз бар эле аябай
алга кат жазмак түгүн жанына да жолой алышпачу. Анан бир балабыз өзү дагы аябай мындай чынчыл кыз болчу да. Анан ал кызга бир балабыз келип эле "Ме Гүлзат, могул катты окубай туруп Зинурга берип койчу" деп бир балага берди. Ал бала да бир келбети келишкен кыздар жолой албаган бир бала эле да. Анан эртеси келсе сабакка келдик баарыбыз келип, анан Гүлзат окутчу десе жок, бирөөнүн аманатына кыянат кылган болбойт деп анан бизден бөлүнүп барып тиги балага берип коюп анан кетти өзү. Эртеси келип эле баягы балабыздын өңү бузулган ачуусу келип эле Гүлзат, не деп эле ошентип калды. "Не болду?" деп эле тиги көрүп калды. "Не?" деп эле баягы катты ыргытыйды. Анан баарыбыз жабалактап эле Гүлзатка жеткирбей эле баягы катты алып окусак эле берки катты берген балабыз катты ошо Гүлзаттын атынан жазып туруп Зинурга өзүнө бердитип коюптур. Тиги кызыбыз аябай эме кыз эле да. Бир кол жеткис кыз болчу, анан анын өзүнүн атынан жазып туруп Зинурга бердитип коюптур. Анан окуп алып ыйлап атат. Баарыбыз кыран капкы күлүп атабыз. Анан бир ушундай окуя болду эле, бир тамашага салган эле да, өзүнүн атынан жазып туруп өзүнө бердитип койгон экен. Ушундай бир кызыктуу окуялар болгон. Анан иштеп жүргөндө дагы бир кызыктуу окуялар болот көп эле. Бир окуучубуз аябай сонун дил баян жазыптыр. Саманчынын жолу жөнүндө. Окуп атышат, баары окуп, тим эле сонун. Анан эң аягына келгенде текшерип аткан эжебиз кыран каткы күлүп эле баарыбыз күлүп, аны туурап баарыбыз күлүп калдык. Анан эле окугулачы деп эле текшере албай калды. Эң аягына Саманчынын жолун аябай сонун жазып берди. Ошентип Алиман бакырып жатып баатырларча курман болду деп аягына жазып койду. Көпкө чейин айтып ушундай окуялар болот. Негизи баягы мектепте көп эле кызыктуу окуялар болот, Келиңиз анда Аманкул байкеге дагы сөз берелик. Өзүңүздүн бир жүрөктөн чыккан жагымдыларыңызды окуп берсеңиз. Туугандар жөнүндө. Тууганын көрө албайт деш жалган ката. Туугандын турпак алтын деген туура. Күнүгө эт жегендей семиремин. Тууганым деп берген сууга. Тууганын кээ бирөөлөр жаман көрөт. А бирок туугандардын жөнү бөлөк. Агайын жолдоштор көп жакшылыкта. Күн түссө тууган калат башын жөлөп. Мен бастым тоо таланы кумду ташты. Көргөнүм бул дүйнөдө көп баспы. Жалдырап жаттың колун караганча. Урса да тууган асыл, тууган жакшы. Абдан жакшы. Кандай гана керемет сөздөр. Жакшы. Аманкул байке, айтыңызчы, мен сизге ушул жерден суроо бергим келип кетти. Эми бул өр жазуу менен качантадан бери алек болуп жүрөсүз? Эми кичинекей кездеринде кыргыз күйчү деген бир элек, анда балак кез, анан кийинчерээк ушул 50 жаштан өткөндөн кийин эле өзүмө ушундай эрги пайда болуп, өзүмдө китеп окуп, тине эмелерди эме кылам, анан ошо илхомундай эмем келип калганда ушул жазып эме кылып. Кайсы учурда илхом келет сизге? Бизге мындай өзүм улам ошол эметкен сайын, жаш эметкен сайын жүрөгүмө сактап алам мына жакшы эмелерди, ушундай Сөздөрдү. Сөздөрдү. Мүмкүн айыл аралап жүргөндө же бир анан өзүм сапарга да көп чыгам да. Анан мондай эмелерге да аттыңда эме кылып, анан ушундай эмелерди эметип эле ошойдон элдин дагы эмесине эметтим буюрса. Жакшы. Анан сыйына да келип эмет дегенден анан улам эметкен сайын өзүм эме кылып турам ошо. Жакшы. Жакшы. Баягы негизи акындар тынчтыкты жакшы көрөт дейт го. Ошол чынбы? Чын. Тынчтыкты. Мында арыкча эртең менен таңга жууп элдер уктайт го. А мен болсо уктабайм, өзүмдө намаз окуйм, анан багындаттан кийин эле ушундай таза таза өзүм тияк тазалыкты жакшы көрөм. Өзүмдө ошо Бишкекте чукулда ошо конференцияга да катышып келдим. Ошол жакта дагы тазалык деген аябай, хаят деген эме, ошо 8-этажында дагы ошолордун дагы эмесин эме кылып, аймашып жүрүшүп тазалык. Көңүлүң көтөрүп, Теңиртауну таанытып келдим дегиз. дегиз. Ошол суроо Мирзатчеге да бергим келип атат. Ошо сизге кайсы учурда өр жазгыңыз келиптир? Мен өзүм көбүнчө кайгылуу болгон учурда мындай көбүрөөк чыгат да мага, эмнегедир. Же болбосо мындай
адам ошон үчүн өзүн теңдеп турат окшойт да. Кубаныч көбүрөөк болсо мен мындай унутуп калган сыяктуудай болом да. Анан бир нерсеге капа боло түшкөн болсом, же болбосо дагы бир нерсе боло түшкөн болсо, ошондо көбүрөөк бир топко чейин ошол акыбалдан чыга албай анан жазып баштайм да. Анан кээде таң калам, чыгармачыл адамдарды ар ким ар кандай ойлошот да. Биз чыгарып берчи мага ушуларды деп, мага ушундай заказ керек болуп атат же деп чалып калышат да. Анан чыгара албайм деп айта албайсың, көңүлүң кыйбайсың, бирок ошо маңыздуу бир ырчыкпай калат да. Анан ар кандай ойлор туулат да. Көп эле жер ырларды чыгарат, мүмкүн ошол өзүнүкү эместир, мага жакшы деле чыгарбай коюптур деген бир ойлор туулуп калат да кээ бир учурларда. Эми бул сиздин китебиңиз жөнүндө бир өзүңүз маалымат берип кетсеңиз, кайсыл жылы чыккан, качан басылып чыкты? Ушул китебиңиз жарыкка чыгыптыр. Куту болсун эже. Рахмат. Анан ушул китебиңиз жөнүндө бир аз кичине маалымат берип кетсеңиз. Бул кайсы жылы жарыкка чыкканы 2018-жылы чыкты, бирок буну китепти чыгарыш үчүн бир нече жылдар издендим да. Себеби аты айтып тургандай эле Унутулгус улуу муун деп атадым. Бул улуу муундагы биздин мугалимдерибиздин эмгектери жөнүндө жаздым. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырдым бул жазууда. Анан азыркы коомдогу мугалимдердин аброю эмне себептен түшүп кетти дагы, мурда бизди окуткан эже агайларыбыздын айырмачылыгы эмне деген суроодон улам ушул китепти жазууга мага түрткү берди эле. Анан бул китепте мен өзүм тарых адистигин бүткөм, тарыхчымын. Анан тарыхчы мугалимдердин, советтик партиялык кызматкерлердин, бизге буга чейинки СССРде советтик партиялык кызматкерлер көбүнчө тарых адистери болгон да, тарыхчылар болгон. Анан алардын өзгөчөлүгү эмне деген ой келген да мага. Тарых болбой эл болбойт деп айтат. Анан ошол Унутулгус улуу муун деп атайт тургандай эле тарыхчы мугалимдер. Анан бир аз кичине кыстырмасын айтып өтөйүн, баш сөзүнөн кичине. Жашоодан улам жаңыланып өнүп турат. Жашоо биз жетпей калган балкимдерден, башыбыздан өткөн аттиңдерден келечек үмүт кылган буюрса деген сөздөрдөн турат. Мына ошол жашоонун үч-төртү бутагын биз өкүнбөгөндөй оң жагына оодарып жашашыбызды жараткан, жарык дүйнөгө далил кылган. Биз жоготуп албайын деп аярлаган, кут белгиси бийлик болгон, соолутуп албайын деген көздүн карагендей караңгыны жарык кылган, билим кенчинин сактоочулары мугалимдердин жез тыйынча көрүнгөн эмгеги кыргыз улутун улут катары сактап турат деп башталат бул китепте. Абдан жакшы, жакшы. Абдан жакшы. Эми ошол китепти барактап калдыңыз, ичинен бир ыр окуп берсеңиз көрөрмандарга деле кызык болуп турат экен. Бул жерден мугалим сүйүүнүн адиси деп коет экен. Мугалим жерин сүйөт, элин сүйөт, бирөөнүн баласын сүйөт. Жалгыз эле ушу мугалимдер да бар экен, бирөөнүн ийгилигине кубанган. Бирөөнүн баласы үчүн, өзүңдүк эмес, бирөөнүн баласынын ийгилиги үчүн кубанат экенсиң. Анан махабат ыры тагдырдын ыры деп коет экен. Уктап турдум, уйкум бирок канбады. Тамактандым, ач көңүлүм тойбоду. Жан дүйнөнүн коңгуроосу уктаган, баштагыдай тарс жарылуу болбоду. Ойготкула, уктабасын жүрөктөр, текке кетти, ташты жарчу мүнөттөр, жарды, карды теп бажырайчу кез келди, жан дүйнөмө аппак таза сүйүү бер демекчимин. Абдан жакшы, керемет сөздөр. Эми баягы Нурбек байке сүйүү болгон үчүн жашап атабыз. Нурбек байкеге да бир аз суроо берип өтөлү. Нурбек байке баягы поэзия дүйнөсүнө сүңгүп кирип эле бир ойго батып отуруп калды. Нурбек байке биз баягы аргачысына аралашып кетип баягы бир баягы чоң бир жумуштун көркөм жетекчиси болгондо эле баягы оңой олтон иш эмес туурабы? Ушул көркөм жетекчи болуп кантип шайланып калдыңыз? Же баягы өзүңүздүн иш жүзүндө мыкты иштегениңизденби, же кандайдан? Бул жакка келгениме, ушул жакка келип иштегениме эң биринчи келгенде ушул маданият үйүнө шопурлук штатка киргем. Абдан жакшы карач. Штатка кирип, ошол жакта иштеп жүрдүм. Андан кийин
Madani massалык иштерди уюштуруучу болдум, андан кийин ирим жетекчи болдум, анан көркөм жетекчи болдум. Мунун баардыгынан баягы адам өзү жетпейт, Кудайдын буйругу менен баардыгыча. Кудайга шүгүр ушундай даражага жеткирген. Ушинтип ата-энеме ыраазымын ушундай жакшынакай жерге окутуп, ушундай элдеги болбой. Анан эми чындыгында элден айланса болот да, эл ушул эл сенин талантыңды баалап турса, ушул талантыңа баа берип турса, андан сырткары ушул жумуштагы бирге ошо коллектив иштеген эжелерим, байкелерим ушул эми чындыгында жашсың, жаш кадрларды иштетели. Буларда жаштарда ушул көптөгөн мисалы үчүн эми башка жаңылануулар болот, ошо жаңылануу идеялар болот деп анан чындыгында ушул көркөм жетекчилик эми баягы ушу жалпы коллектив өздөрү колдоп ушу иштеп неме кылды да. Анан Кудайга шүгүр иштеп атабыз, колдон келишинче аракетибизди кылып атабыз. Эми баягы айтат го, элдин астында да жүрбө, артында да жүрбө, ортодо тең жүр депчи. Андыктан баарыбызга ошол ишиме Кудайга шүгүр ушу жакшы эле эмгектенип өзүмдүн колуман келген аракетимди кылып, баягы айтат эмеспи, мамлекет мен үчүн эмне кылдым дебей биз кайра ушу мамлекет үчүн эмне кылдык деп аракет кылып, жок дебес ушул кийин болсо да баягы ар бир нерсени өзүнүн убагы келет, ушу бойдон жаш бойдон турбайбыз, мен да карыйм дегендей болуп, анан пенсия убагына келебиз дегендей болуп. Анан ошол убактарга Кудай жеткирсин. Ошол убактардан баягы кийинки ушу сенден дагы баягы күчтүү адамдар келет, сенден да күчтүү кадрлар келет. Ошол күчтүү кадрларга ордунду бошотуп бергидей болуп, анан кийинки ошолорго мисалы үчүн үлгү болгудай болуп, мисалы үчүн ушулар ушу азыркы мен азыркы тапта ушу менин коллективдерим баардыгы ушул эжелерим, байкелерим баардыгы ушу сыйлап ушундай мени неме кылып аткандан мен да ушу келечекте жаш муундарга ушу өзүмдүн колуман келген талантымды тартуулап ушуларга көрсөтүп дегендей. Жакшы. Анан ошол Кудай буйрса ошол элдин арты менен ушу жумушта коллективдин арты менен ушундай көркөм жетекчилик. Анан эми кичине болсо да өзүң аракет кылмайынча баягы алма осмо жата бергенде болбойт. Өзүң да аракетиңдин, күч аракетиңдин күчү менен көрүп билип эми баягы эл тараз эл сынчы дегендей болуп эми элибиз ушу жалпы коллективибиз ушундай көркөм жетекчилик. Негизи баягы укканым бар да, маданият кызматкерин болуш үчүн баягы жок дегенде бир 5-6 жыл иштеш керек экен да. Ошондо дагы иш жүзүндө өзүңдүн баягы мыктылыгыңды көргөзгөндө гана ошол маданият мыкты кызматкерин баягы беришет экен да. Анан сиздин иштегениңизге бир канча жыл болуп кетти? Мен иштегениме быйыл 6 жыл болот да. Абдан жакшы. Бүгүнкүдөн эртеңки болсун гана өнөр кылган урпактар өсө берсин, биздерде миң бир эсе таланттуулар. Абдан жакшы. Карачы. Айтканыңыз келсин, баягы чоку болот, тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын берендери, ушу чок кармаган колдор менен чоң айсындып чоң аталар өстүргөн сиздой менен демекчи ушундай болгон агаларыбыз бар болсун, аман болсун. Эми бул маданияттын мыкты кызматкери болгонубузга ошо баардыгын айтпайм, жантам эле. Эл тараза болуп ушу жогору жакта иштеген эжелерибиз, байкелерибиз ушу көрүп, ушул көзүңүздөр эле көрсөңүздөргө көчмөндөр оюну. Көчмөндөр оюну ушу бизде 3 жолу болду да. Улам биринчи болду, андан кийин өткөрүп берет деп 3 жолу болду. Анан ушул көчмөндөр оюну башталгандан баштап эле ушул 3-сүнө чейин мен жүрдүм да. Анан тамашалап да унутуп койгом, ой мен көчмөндөр оюнуна төрөлдүм эле. Башкалар деле барып келбей десең, анан ошондон баягы эл баалап ушу чындыгында ошондо ушул театрыбызда ушул маданият күнүндө ошол жактан ушу Нарынбай администрациясынын замаким Роза Ражаевна ошол жерден өзү тапшырып ушу өзү неме кылып берди. Эми чындыгында баягы ыраазы болуп калат экенсиң, баягы иштеген ишиңди баалап турсачы. Ошондой баалап ушундай сыйлыктарга жетип турсаң, ошону кайра дагы иштегиң келет экен, аракет кылат экенсиң болушунча. Ошон баардыгы ошондой болуп иштеген 6 жыл болду. Көчмөндөр оюнун арты менен алып калдык. Эми эмгек сиңирген артист болуңуз. Дагы эмне дейсиз? Эми ушундай жакшынакай сөздөр менен, жакшынакай баягы суроолордун арты менен бир өтө жагымдуу. Туура. Нурбектин жанагы сүйүүбү дегенине бир жооп айтып коеюн деп атам эле ыр мененчи. Ай сүйүү жашоо, сүйүү убакыт.
койгондой жүрөгүңдү толкуп ташып, сүйүүмдү балдарыма өткөрүп мен сүйөм деп сүйгөнүмө айтып жатып демекчимин. Негизи акындар Сүйүү менен кымбат каның менен жандан да сүйүү таттуу шекер менен балдан да сүйүү кетпейт кемпир менен чалдан да демекчи. Бул жерде жеке экөөбүз отура берсек баягы Раймалы Бегимай эшикке чыкканда бакка байлап өрттөйбүз. Арманы батпай içinde alım kandan kaldı. Toktogul tokon sүйүшкөн, açılbagan sır kaldı. Raymalı Begimay sүйөтүнө күйүшкөн, домбура комуз коштогон, ыргагында жүрүшкөн, айтылганда сыр калды. Казак кыз элинде махаббат дастаныр калган. мындан жакшы. Махаббат дастаны болсо сиздерге да махаббат дастаны. Асаналы Керимбаев атабыз ушул ак булуттар атып чыгар ошону атып. Билгендер болсо, чалгырдайм.
Абдан сонун чыгарма. Жанагы Эмне болду эле маданияттын мыкты кызматкери болуп калды десе. Абдан сонун. жанагы Эми адамда эки өмүр болот деген ошо да. Адамдын өзү жашап аткан өмүрү, андан кийин өлгөндөн кийинки өмүрү. Асан Калай агайдын чыгармалары өзү өлсө да жашап атат. Аны жашатып аткан Нурбеке дагы жашасын демекпиз. Ооба. Рахмат. Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Азыр биз дагы бир экинчи бөлүгүбүзгө өтөрдүн астында маанайыңыздар кандай деген суроо бергим келип турат. Жакшыбы? Жакшы. Аябай көтөрүлдү. Аябай жакшы. Ошондуктан биздин негизги программабыздын жүрүшү бул баягы сиздер эч кандай тартынбаңыздар да, бул жерде чек жок. Ооба. Ырдаңыздар, бийлеңиздер, кыскасы өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү баягы эл жүзүнө тартуулаңыздар да. Убакыттан пайдаланып деп коеюнчу. Келиңиздер, анда бизде бир элдин берген суроолору деген бөлүгүбүз бар, Анда экранга назар салып койсок. Ооба, биздин сурообуз Мирзат эжеке экен. Миллион сом болсо. Миллион сому таап алсаңыз, же болсо Андай таба албайм го депчи. Жок, элестете бериңиз ошону. Тиякта азыр биздин көрүүчүлөрүбүздөн дагы ошо суроо келди да. Ошол суроону сизге берүүнү туура көрдү окшойт да, ошондуктан келиңиз. Элестетүү менен жооп берсеңиз болот. Бир күндө кантип көрөт? Таап алган бул эми суроо, бирок жомоктогудай негизинен ак эмгек менен тапкан акчага эч нерсе жетпейт. Тамак малда тери. Энесин көрүп кызын алып кредитти жок экенин барып билип алып. Азыр жаңы макал, азыркы замандын макалы болуп калды бул. Жакшы суроого жакшы жооп болду, кызыктуу жооп болду. Анда келиңиздер дагы экранга көңүл буруп коелук. Ой, мага келсе болмок экен депчи. Туура эмес берип адашып болуп турса, мактан албайм мен. Ой, сиз мактанбай эле иш жүзүндө эле көргөзүп кетпедиби? Жана эле маданияттын мыкты кызматкери болдум деп эле баягы айтсаңыз деле жарашат. Жок, мен бул суроонун Нурбек байкеге келип калышында мен абдан туура көрүп атам. Себеби дегенде Нурбек байке бул актёрдук өнөрү дагы бар. Ошондуктан сиздерге көп кырдуу талант болгондуктан мындай суроолор баягы жөн гана нерсе болуш керек да. Мындай жөнөкөй нерсе, Анан Нурбек байке бул жерден оңой эле чат. Мактаныңыз. Айтайын бөкөй Арман, мен артист болуп калганмын деп эле баштаңыз. Ким билет, ким бар, тараса билет салма. Ар кимге жабышпай бир эле кудагыйды кармаган. Мирзатчен турайын дейсиз. Мирзатчен дагы негизи туура эмес келип калды ушу суроо. Жок. Мактанчым. Кыргыз болгонума мактанам деп баштай бериңиз. Ушунда канча калды деп ойлойсуң? Тура. Келеді болсам. Бүгүнкү эфирге кийип келген ушу костюмду канча калды деп ойлойсуң? Ойлоп көрүлөчү. 5 болобу я Нурбек? Ушу кыйналып атып жеттик. Маданият адамдардын чөнтөгү чука болот. Ушунда эле мактана алат экен, аябай мактана албайм негизичи баягы. Бизде дагы бир суроо бар, кесиптеш. Ошонтип эле ойлойм. Беш маанамас окусам, акмыз төбөбүздөн карап турат, эми ушундай. Эл тараза элсинчи деп коебуз. Буга чейин бирке болгондур бай. Такып эле төрөлгөндөн баштап. Жаш кездерде болуп кетсе керек, 5 канча билек бир 5 адам билек дегенде. Болуп кетип кайра болбой калды. Сыноо болуп турбалбы жашада. Сыноо үчүн келген. Жакшы. Эми суроолорду да берип алдык. Өзүңүздүн бир жагымдуу чыгармаңызды ырдап бересизби? Драматурглер театрда иштеп калгам, ошо 2 жылдай жакта иштеп, анан музей жасап иштеп калдык. Ошондо драматург Болот Алаков деген мурун райком секретары болуп иштешкен, тиги Кыталада. Ошол киши келип, менен чогуу иштеп барып, Мурат Бөлүшкүлдүн музейин салганбыз. Анан ошондо Пушкин деп койчу, анда мен жаш кезим тармак жаш кыздар бар.
Мындан мактанып кетпеди ортодон. Бул киши чынчылбы деген киши окшошпой калды. Ал киши ошол чоң иштеп калдык, анан ошо музей бүтүп калгандан кийин анан ушуларды чыгаптыр. Киреспек Турганагит деген өзүбүздүн аябай обончу могу эмеден эле эчки башынан киши аны киши каза болуп калган, ошону киши болуп чогуу эметип анан нобонун өзүмдүн обондон өтүп эле анан ошол киши атайын Пушкинге арнап ушул эмени азыр менин альбомумда да турат ошо киши чаптап. Ал киши Обону сиздики? Каза болуп калган, обону. Жакшы болот, келиңиз анда. Келиңиз. Тымчым кетип түн уйкумдан ойгономун, көргөнүмдө түшкө кирген элесиңди, айдын көлдүн ак куусундай канат кагып, жүргөнүмдү кереметиң сезесиңби, айдын көлдүн ак куусундай канат кагып, ак маңдайым эсен аман жүрөсүңбү, түш табылсо махабаттын тонун кийип, соорономун жаш баладай алданамын, тагдырдын тартибине башымды айлаганча ак чүпөдөй калчанамын, тагдырдын тартибине башымды айлаганча ак чүпөдөй калчанамын, түгөйүнөн ажыраган кушка окшоп, түнөктө мен жалгызсырайм билесиңби, кусалыктын торунан бошоно албай, жүргөнүмдү кереметиң сезесиңби, кусалыктын торунан бошоно албай, жүргөнүмдү кереметиң сезесиңби, сени ойлоп жүрөк чиркин капаланат, чындык издеп чымырканып күйүп жанат, балалыктай безген менин махаббатым, келген куштай келсем гана атаган, балалыктай безген менин махаббатым, келген куштай келсең гана атаган. Ай баракелде. Байкемдин ыры-нырдай эле байкем бир сулуу турбайбы, байкемдин сулуу экенин башында калпак айтып турбайбы дегендей. Баягы бир убакта байкем ушинтип жаш кезинде ыртаганда элдин баары сурап калган деп. Анан сахнага чыгып түмөлө ботодой бостоп эмелекинде ырдаган анча мынча кыздар кулап калган деп байке ушинтип турабы. Туура байкемде баштайт. Абдан жакшы. Баракелде байкем. Абдан жакшы. Мыкты талант ээлери айылдан чыгат деген чын, караңыздарчы, даже обон дагы жүрөккө жеткирип ырдап берген чын байкебиз. Эми баягы Нурбек байке өзүңүз көркөм жетекчи эмессизби? Алып алыңыз жумушка. Деятке машинам бар, келе калам. Өлгөндөр кайра келбеген, өчкөндөр кайра тамбаган, өлтүрүп талант жөндөмүнө көр турмуш сизде ыйлеген. Дүйнөдө жакшы адам көп ба, жазмышка башын ийбеген деген таланттар ушулар. Ооба, туура айтасыз. Абдан жакшы. Талантыңыз өркүндөй берсин, өсө берсин. Эми биз 3-чү бөлүккө өтө берет окшойбуз кесиптеш. 3-чү бөлүгүбүз болсо импровизация. Баягы өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөн тышкары дагы катылып жүргөн баягы таланттарыңыз болсо, азыр ушул жерден бир чачып алууга мүмкүнчүлүк түзүп берели биз.
ушул үйгө чейин отурат чогулушмай кетип Жакшы. Карындаш. Абдан жакшы. темасы эмне болду ошондо? Мусулман карындашка. Мусулман карындашка да. Аябай бир. Абдан жакшы. Нурзатты карап атты. Эми Мирзат эжеге бир суроо берели. аткандай эле болду. Мирзат эжеге бир тапшырма берели. Сиз ушул бүгүнкү эфирге келатып, бир кийимиңиздин бир айрык жерин көрүп калдыңыз. Анан ошол айрык жерди баягы ийнени саптап, ошол жерди тигип атасыз. Колуңузду Ошону элестетип, анан ортодон бир колуңузду сайып алдыңыз. Канап кетти. таңып атасыз. Таңып атасыз. Ушул нерсени бизге баягы Муну билгенде айрыгыраак кийим кийип келмегенсиз. ошону көргөзүп бересиз. Баягы ийне саптаганды мындай элестетип. Чөчүп кетет. Кийип алдыңыз. Анан келип калдыңыз. Жакшы. Кыска нуска абдан жакшы. Эми ушул Нурбек байкеге суроо бериш оор болуп турат. Өзү актёрдук чеберчилиги дагы бар экен. Келбетиге жараша. Маданият үйүндө дагы иштейт экен. Анан бүт тапшырмабыз оңой болуп калат го деп биз коркуп турабыз. Эми колуңузда аккордеон турат. Ушул аккордеону жок эле бир чертип ырдап атканды, ушундай тапшырма берет окшойбуз. Аккордеонду коюп коебуз. Мынакей жакшынакай өнөрүнүн арты менен баягы убакыттын учуп баратканы бизге билинбей кетти. Келиңиздер, эми ушундай сиздерге дагы бир жакшы чыгармачылык ийгиликтерди каалап, калемиңиздер курчуй берсин. Мындан ары дагы көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишиңиздер. Анан келиңиздер эми кыргыз элиме, нарын жергесине, өзүңүздөрдүн айылыңыздарга бир жакшы каалоо тилектериңиздерди, сөздөрүңүздөрдү арнап өтсөңүздөр болот. Мындай телевидение алып келип, силердин да ден соолугуңуздар чың болсун. Эжүртүскө тынччылык болуп, молчулук болуп, өнөр тартуулаган монтип, сиздер менен монтип баарлашып, аман-эсен болуп эле элге журтка тынччылык болуп, аман-эсен жүрө берели ошону. Өрттөй жанган кызыл уулдун табы жана учкуну дагы да болсо айыл аралап, шамал менен жарышып, өлбөстүктүн символу болгон эмгек маршын күчтүү дем менен ойноп, кыргызга күч кубат жана шык берип турат. Сиздердей уулдар жана кыздар болоруна арбагыңызга таазим кылуу менен жараткандын жалгыз ырайымдуу зат экенине ишенгендей ишеним жана үмүт кылам. Абдан жакшы сөздөр. Эң биринчиден ушу сиздер менен биздерди ушинтип көрүштүрүп аткан Аллахка чексиз мактоолор айталы. Ушу сиздердин да ишиңиздерде ийгилик болсун. Ар дайым ушинтип чыгармачыл адамдарды колдоп коштоп, ушинтип элге журтка көргөзүп ушундай таланттар бар экенин билгизген ушу сиздердин ишиңиздерде ийгилик болсун. Баягы бирөө жүрсө байлык издеп турмуштан, бирөө жүрүп бакыт тилеп жылдыздан. Башкаларды билбейм, бирок мен үчүн байлыгым да бакытым да Кыргызстанда. Абдан жакшы сөздөр. Кыргызстаныбыз ушул гүлдөп өсүп, ушу башка мамлекеттерге дагы үлгү боло турган, ушу кыргыз эли деп ар дайым төөлүк айтылып жүргөн, кылымдарга айтылып жүргөн элдерден бололу. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдөн Кудайым айырбасын. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыт деген учкан куш экен. Кийинки берүүлөрүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Биз сиздер менен кийинки кадырлуу кеч программабызда жолукканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.